Assalamu alaikum, Kırgız elim, mekendештерим. Men 3 gün murda bir депутат boyunca bir video жүктөдүм эле. Колдогон адамдар өтө көп болду. Бул жерде колдогон десе башка инсандар башкача түшүнүп калат экен. Эч кандай эч жакка үгүттөгөн сөз деле жок бул жерде. Биздин Кыргызстаныбызда устаздар айткандай 85-90% мусулмандар жашайбыз. Ошонун себебинен биздин ар бир жеген тамактарыбыз адал болуш шарт. Ошол максатта адал өндүрүш боюнча иштеп жүргөн ишкерлер келип жанагы бир депутатка, Арслан Малиев деген депутатка жанагы бир отчет берген. Ошол жөнүндө ал инсан адал арам жөнүндө айырмасын билбеген себебинен. Мындайда сиз азыр бир кызык нерселерди айтып атасыз. Бизде ГОСТтар бар. ГОСТ боюнча биз иштеп атабыз. Мына биз бүгүн кир тамакты сиз айткандай адал эмес тамакты жеп атабызбы? Андай эмес. Анда эмне кереги бар буну киргизгени? Бул мындай болуп атпайбы? Бул жанакы жарандар суранып атат. Бизде сиз жанакы Жок, жарандар суранганы өзүлөрү ошол жол менен жасай берсин өзүнүн тамагын. туура айтасыз. Бирок жанакы Өзүнүн жолу менен. Өзүлөрү үйүндө жасасын. Бизге эмне кереги бар? Ар бир инсан өзү кааласа ошондой кылып жесин деген максатта баардык биздин кыргыз элибизге мындай сөздөрдү айтууга өтө бир туура эмес. Биздин кыргыз мамлекетибиз мусулмандар көбүнчө мусулмандар жашаган себебинен биз адал жешибиз керек. Бул менин сөзүм эмес. Бул Чубак устаз, Максат Дамыла, Садыбак Дамыла, Абдышүкүр Дамыла, Бактияр Дамыла ошолордун сөзү. Биздин устаздардын сөзү. Колдогон инсандар да чыкты арадан. Жаман комментарий жазгандар да чыкты. Арапташпай сен Арабияга кет дегендер чыкты. Бул жерде эч ким арапташкан жери жок. Биздин кыргыз элибиз кыргыздай эле болуп калышыбыз керек. Арапташып жүрөсүңөр, хиджаб ошо араптардыкы деген сөз өтө туура эмес сөз сүйлөп атасыңар. Кыргыздай эле боло турган болсо, Чубак устаздын сабактарын угуңуздар. Мына биздин алымдарыбыз баардыгы айтып кеткен бул жөнүндө. Мен көбүнчө Чубак устаздын сабагын көргөнүм себебинен ал жөнүндө мен өтө бир толук маалыматым бар. Биздин мана бир чоңдорубуз дагы Камшыбек Кыдыршаевич менен дагы өтө жакшы мамиледе болгон Чубак устаз. Ошол Чубак устаздын сабактарын укканмын. Кыргыз эли кыргызча кийинели макул. Курманжандатка энелерибиз, андан башка энелерибиз баардыгы элечек кийип, жолукчан эле жүрүшкөн. Кыргызча кийине турган болсок. Анан кыргызча дейбиз дагы, анан жанагына бир башкача эле кийимдер кийип барып атабыз дагы, ал сөзүңүздөргө дал келбей калып атат да. Биздин Чубак устаз өтө туура маселелерди айтып кеткен. Сиз кыргыз боло турган болсок, келиңиздер кыргызча кийиниңиздер. Эркектер дагы, аялдар дагы депчи. Анан кыргыздар деп туруп, биз кыргыздар өз кыргыз бойдон калышыбыз керек деп туруп, өзүңүздөр эч качан бир кыргызга жакыныраак бир кийиништи. Дагы бир комментарий жазгандар бар, чыкты, кыргызча сүйлөбөйсүңбү деп. Кыргызча сүйлөбөй мен орусча сүйлөп атамбы? Же башка улуттун тили менен сүйлөп атамбы? Мен кыргызча видео чыгарганмын, жүктөгөнмүн. Мен ар дайым кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылам. Өзүм тилимди, өзүм мекенимди, өзүм улутумду аябай жакшы көрөм. Кайсыл жерде болбосун кыргызча так сүйлөгөнгө аракет кылам. Ким кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылган болсо, барынча сүйлөйбүз да. Анан келбесе деле ардемени оттогон жакшы эмес. Сиздер да ошон үчүн ардемени оттобостон жаман комментарий жазгандар, силер аман болуңуздар да. Сиздер кыргыз үчүн күйбөйсүңөр сиздерчи. Жанакы адал өндүрүш боюнча келип, парламентке келип отчет берген биздин бир туугандарыбыз, сиз калпакты кийип, сакал коюпсуз дагы. Отчет берип атканда кимге отчет берип атам?
ошо адар өндүрүш боюнча ошол киши шайланганбы? Аларга мисалы ошол жанакы Арслан Малиевке адал арамды билбеген инсан ага отчет бериштин кереги жок. Ал инсан көрдүңүзбү, ал сизге ушундай жооп берди. Ким кааласа дейт, адал жешти кааласа, ошондой өздөрү кылып жей берсин дейт. Бул жерге эмне үчүн алып келип атасыз деп атпайбы? Ошон үчүн туугандарым, сиздер отчет берерден мурда кимге отчет берип атат ошону караңыздар. Анан сиздин келбетиңизге асылып атат. Эмне адал кебетеби сиздин сакал койгондор деп. Анан мына жерде отурат сакалчылар. Ошол бул эмне халал кебетеби, жемде бул? Кыргыздарда атасы тирүү болсо сакал койбойт. Негизи деп атам да, бул халал кебетеги алып келип атасыздар эми. Ал инсан өзү мурут коюп алыпты. Сиз эмне үчүн айтпайсыз? Эмне үчүн сиз мурут коюп алдыңыз деп? Биздин ата бабалар сакал койгон. Кааласаңыздар мен коюп коем ушу сүрөттөрүн дагычы. Биздин ата бабаларыбыз сакалчан жүргөн. Мурут деген бул башка мамлекеттерден келип калып, ошолор коюлган. Биздин сакалыбызга каршы коюлган бул муруттар. Ал башка мамлекеттики бул. Сакал коюу биздин ата бабаларыбыз мусулман болгон себебинен сакал коюшкан. Аял кишилерибиз сакал коюшпайт, аларга табигаттан чыкпайт. Алла Таалам буйруган эмес. Алар бетин жаппаса деле ошол бетинин ушул бир ушуна эгине чейин оросун деп Алла Тааламдын буйругу бул. Анан жолукка деп эле асыла бербеңиздер. Сиздер Чубак устаз өтө бир жакшы айтып кеткен. Ит үрө берет, кербен жүрө берет депчи. Үргөндөр үрө берсин, биз өзүбүздүн тиричилик кыла берели. Чубак устаздын сабактарын угсаңыздар, өзүңүздөр көп пайда аласыздар. Если кимдир бирөө кааласа, анан кыргыз кандай болушун кааласаңыздар, ошо Чубак устаздын сабактарын угсаңыздар, ошолорду айткан. Кыргыз кандай болуш керек? Бардыгыны үтүр точкасына чейин айтып коюшкан. Анан бул жака чыгып комментарий телефон артында комментарий жазып атканда кыргыздай болуш керек деп өзүңүз жүрүшүңөр башкача болуп аткан болсо өтө туура эмес. Мен өзүм жооп берем. Мен жүрүшүм кыргызча, жашоом кыргызча, улутумду жакшы көрөм, мекеними жакшы көрөм. Бул улут мекенди сүйүү бул имандан да. Хадис бар, ошондой. Анан арды өлөн айтып туруп, арабча болуп кеттик биз. Анан мындай болуп кетти деп комментарий жазбаңыздар туугандар. Эртең Аллах Таала жооп бересиңиздер баарыңыздар. Мен да жооп берем, сиздер да жооп бересиздер. Ар бир инсан ката кетирүүчү, бирок ошо катасыны жаныбыз чыкканга чейин тобо кылып, иманыбызды сактап калыш керек туугандар. Ошол менин сөзүм. Сиздерге кайырларым. Билип билбей туруп эле төө десе б дебестен, жанада бирөө жазыптыр. Бул жагы бир халифат неме кылып атат деп. Халифат деген мени жакшы түшүнбөйт экен бирок. Халифат деген эмне деген? Ал мени анча түшүнбөйт экен. Менин максатым устаздар айткандай, Чубак ажы айткандай кыргыздай болуп калалы. Ата бабалар сакал койгон, энелерибиз койгон эмес. Ошо кыргызча эле жашаш эле максатым, менин максатым. Жана айткандай, биздин мамлекетте 85-90% мусулмандар жашайбыз. Ошон үчүн биздин жеген эттерибиз адал болуш керек. Ошол максатта ким адал жегиси келбеген болсо өзү союп жей берсин адал кылбай. Бирок биз көпчүлүктү түзөбүз туугандар. Биздин кыргыз улутту өзү бир адал жешти каалап атабыз. Адал жегендерге адалга тыюу салбаңыздар. Арам жегендер арам жей берсин өздөрү союп. Анан кимдир бирөө мурут койгусу келсе мурут кое берсин. Эч ким тыюу салбай атабы? Анда тыюу салбаңыздар сакал койгонго дагы. Кимдир бирөө юбкачан жүрөт, жеңил кийим жүрөт. Эч ким тыюу салбай атабы? Мыйзам чыгарбай атасыздарбы? Каршы болбой атасыздарбы? Оронгон, жолукчан, узун кийим жүргөндөргө, намазкан инсандарга сиздер дагы бир жанагындай бир ооз ачпаңыздар. Адилеттүү болсун бул жерде. Мен дагы бир айтам. Ар бир сөзүмдү мен Чубак устаздын сабагынан айтып кетем. Адилеттүү болуңуздар. Юбкачан кыздар, жеңил жүргөн кыздарда жүрөбү? Аларга мыйзам эч кандай мыйзам чыккан жери жок.
Hiç kim tыюу салган жери жок. Биз улутубузду сактап калалы туугандар. Улутубузду кантип сактап калабыз? Кыргыз улутубузду аялдарыбыз Курманжандатка энебиздей болуп, ыймандуу, жакшы болуп түз жүрүшсө, аларга биз эркектер шарт түзүп беришибиз керек. Биз аялдарыбызды Курманжандатка энебизди Алымбектатка аталарыбыз сактап калгандай, Канекей энебизди сактап калгандай, биз да ушуну сактап кала турган болсок, аялдарыбызды бактап калган болсок, сыйлап калган болсок, ошондо биздин кыргыз улут эч качан жок болбойт. Илгертен ушундай бир улут, кыргыз улуту илгертен канчанчы кылымдардан болуп келген көп улуттар жок эле дейт. Биздин кыргыз улуттар болгон да. Байыркы элдерденбиз биз, көчмөн элдерденбиз. Ошон үчүн биз улутубузду сактап кала турган болсок, ошондой бир ата бабаларыбыздай болот аракет кылган болсок, аялдарыбызды бактап калсак, анан биздин кыргыз улут ошондо сакталып калат. Ошол туугандар, бизден кетсе кечиресиздер. Аллах ыраазы болсун барыңыздардан. Анан биз өзүбүз кыргыз болуп туруп, бири-бирибизди кемситпей, жакшы бир кыргызча болуп жашаганга аракет кылалы бар туугандар. Барыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.